кычкылтек салыгын киргизишибиз керек болот да. Анда ошол канча зыян келтирип атса, машинанын ээлери да, мисалы, самолет айдап аткан ушу Манас мисалы, ошол эле ТЭЦ, ошол эле мусоросвалка, тазалык канча зыян биздин абага келтирип атса, булар ошончолук төлөп туруш керек. Ошончолук алар иш аракет кылып, мисалы фильтрларды коюш керек, мисалы токой эгиш керек, сууларды тазалачу эмелерди куруш керек, ошондой милдеттемелерге келиш керек. Ошол анан бул мыйзамды кабыл алгандан кийин анан бир нече салык, башка жактарынан анан биз киргизебиз. Ошол эле учурда эгерде жашыл тарапта өнүгөм деген, ушундай биздин ишкерлер, башка ушундай ишканалар болсо, аларга ушул мыйзам негизинде биз атайын кийин жеңилдиктерди беребиз. Ошондо биздин өлкөдө мисалы бардыгы электромобилде жүргөн эме болуп калат да, пайдалуу болуп калат.